Ынтымак бар жерде ырыс бар, биримдик бар жерде жылыш бар. Мына ушундай Уран менен Каракулча районунун Кеңеш айыл өкмөтүнө караштуу Кеңеш айылында айыл тургундарынын жана өкмөттүн колдоосу менен ошол эле айылдын тургуну Кайыпов Айбек Маматович ак өргөлүү болду. Досторунун жана айыл өкмөттүн ошондой эле жергиликтүү тургундардын демилгеси менен жашоого бардык шарты бар ак өргөнүн ачкычы өз ээсин таап, ачкычты тапшыруу аземи салтанаттуу түрдө уюштурулуп, иш-чарага Каракулча райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Кулубаев Тамир Садырбекович, Кеңеш айыл өкмөтүнүн башчысы Иса уулу Нурдин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, айылдык кеңештин депутаттары жана айыл тургундары катышты. Ак өргөнүн курулушуна жалпысынан 1 миллион 600 миң сом акча каражаты жумшалып, Сулайманова Гүлайым Молдоисаевнанын муктаж үй бүлөгө үй куруп берүү идеясы Кеңеш айыл өкмөтүнүн мурунку жетекчиси Мокеев Уланбек Мамасалиевичтин тушунда колдоо таап, курулуш иши башталса, жакшылыктын арты үзүлбөй. Азыркы айыл өкмөтү Иса уулу Нурдин дагы колдоого алып, Сулайманова Гүлайым Молдоисаевнанын жетекчилигинде ак өргөнүн курулушу аяктап, дагы бир үй бүлөнүн жүзүнө жылмаюу тартууланды. Эми бакыл бул жердин, бул үйдүн салынып калышына негизи үйгө муктаж адамдар эле буну 2-3 жылдан бери биз ошо аракет кылып жүргөнбүз, бирок бул ишке ашпай келип аткан. Анан ошол өкмөтүбүз анан ушу үйүн барып көрүп келиңиздер деп келип көрүп, анан өздөрүнөн сурап көрүп, анан ушу макулдугу менен анан кийин бул жак кайра олордун чоң апасы нары эжеси ошол кызы катары бул Гүлай жеңем ушуну алып барганга негизги салымын ушу Гүлай жеңе дагы мен боптур, мен мойнума алайын деди. Анан ушул калган ушул күнгө чейинки чогулган акчалары, үйдүн фундаментинен баштап куйгандарынын баарын ушул Гүлай жеңем билет. Эми Гүлай жеңем кичине үзүндө айтып кетсин. Рахмат. Ушул айыл өкмөтүбүз ушу маселени көтөрүп, ушуну туура көрүп, ушул муктаж үйгө үй салып баштадык. Тууган урук менен, эл журт менен, ушу бардык туугандардын салымы чоң, эл журттун, тууган урубуздун, мына айыл өкмөттөрдүн салымы менен ушул үйдү фундаментинен баштап азыр ушул турушка чейинки турушун жасадык да. Ошо мен ушуну каржылап, бардыгын өз мойнума алып, бардыгын өз мойнумда болду да. Ким бирөө айткандай, бияктын немеси акчаны дагы өзү топтоду, кайра кеткенди баягы ким бирөө айткандай чыгыш журналындагы, кириш журналындагы же ыйлаганда ыйлады, сыктаганда сыктады, бирок эми ушинтип бүтүп калды. Одон кийин Уланбек Мамасалиевичтен кийин келип мына Иса уулу Нурдин деген жаңы өкмөт келди эле. Ушул аягына чейин туруп, өзү кетмен карма, өзү шагыл жазып, ушундай кылып чындыгында ушул үйгө жаркыратып киргизген ушуларга, ушул үйдө эми жакшы келиндер келсин, ушул үйдө жакшы неберелер болсун, ушул үйдө жакшы тойлор болсун, эми ушул үй бактылуу болсун. Ушул үйдүн проектисин түзгөн өзүбүздүн балабыз Ак Тилек проектисин түзүп берди. Мына Нурдинге дагы чоң ыраазычылыкты билгизем. Ушул бардык иштерди жасады. Биздин колубуздан келбеген нерселерди жасап бүтүрдү. Мына Жанкага, ушул айыл өкмөт, мына Жаннат, анан туугандарга бардыгына ыраазычылык билгизебиз. Ушул үй ак жолдо үй болсун, бактылуу болушсун, ушу бактылуулук болсун дайыма, ушу дайым жакшы адамдар келсин, ушундай бүгүнкү күнкүдөй эле ушу шаңдуу маанайда болсун ушул үй. Эмесе кийинки сөз Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Кулубаев Тамир Садырбековичтин. Саламатсыздарбы, урматтуу Кеңеш айыл өкмөтүнүн тургундары, урматтуу чакырылган коноктор. Биринчисинде азыр айылыбызда чоң байрам болот деп айтсак болот. Мына жалпы эл колдоп, кыргыздын жакшы сөзү бар эмес беле, ырыс алды ынтымак деп. Ошо ынтымакташып, ушу Токтогон эжекебиздин шартын түшүнүп туруп, ошо жардам бергениңиздерге баары катышкан биздин тургундарыбызга терең ыраазычылык билдирем. Кудайым буйруса, Токтогон эже үйүңүз ак жолдо үй болсун, жакшылыктар көп болсун. Ошо жакшылыктарыңызды жалпы баарыбыз көп болуп келип турайлык сиздердикине. Анан
өзүңүздөр билесем ушу кеңеш айыл өкмөтүнө көбүрөөк ар бир айыл өкмөткө келип турабыз. Жалпысына мына Каракулчада башчысы болуп иштеген бүгүнкү күндө 2 жыл болуп атат. Бир топ жакшылыктарды алдыга жылдырып атабыз. Биздин ушу өкмөт башчыбыз, урматтуу президентибиз, ошондой эле министрлер кабинет тарабынан районубузга бир топ жардамдар болуп атат. Өзүңүздөр билесиз, быйыл ишке 6 мектеп беребиз, Кудай буйруса. 6 мектеп, анын ичинен дагы 10 километр жол, 7 километр ошо Алайкы жолуна салынып атат, 3 километр ошо бизде Сарыкамышка. Кийинки жылкыга да ошо кеңеш менен Карагузду унутпай, азыркы мезгилден даярдап бир 8-10 километр жолуңуздарга сунуштама берип атабыз азыр. Эми биз деле кур келген жокпуз. Өзүбүздүн дагы белектерибизди берип, сыйлыктарыбызды бергенге уруксат этиңиздер. Кеңеш айылынын тургуну жардамга муктаж Кайыпов Айбек Маматовичке турак жай салып берүүдө материалдык жардам бергендиги үчүн Кеңеш айылынын тургуну Эсенкул уулу Актилек сыйланат. Бүгүнкү замандын курмажан даткасы Кеңеш айылынын тургуну жардамга муктаж Кайыпов Айбек Маматовичке турак жай салып берүүдө материалдык жардам бергендиги үчүн жана башынан аягына туруп ушул үйдүн бүтүшүнө көзөмөлдүк кылган үчүн Сулайманова Гүлайым Молдомусаевна сыйланат. Каракулча райондук администрациясынын ардак грамотасы менен. Сыйлыктарыңыздар кут болсун. Эми биз деле кур келбей кичине көрүндүгүн берип коелу. Токтогон жеке келиңиз. Кичинекей нерсени чоң көрүп, ошо үйдүн ичинде бир белек алып коюңуздар. Анан силердин көзүңүзчө эле ошо үйдүн ачкычын карматайлык, эми абзалдуу үй болсун. Урматтуу Кеңеш айыл тургундары, дайыма ошо элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Жалпы баарыбыз бир муштун болуп, ошо жакшылык жашоого, ошо көп ийгиликтерди алып келгенге чогуу иштешип, чогуу жакшылыктарга дайыма бир жетелик. Рахмат дагы. Рахмат, айтканыңыз келсин. Кийинки сөз ушул Кеңеш айылынын аксакалы Маткасымов Эсенкуловада. Анда буга чейин деле мен угуп жүрөм, көрүп жүрөм. Буга чейин да бир-эки ушундай жетишпеген үй бүлөлүк турмуш шарттоорлорго үй салып бергенин угуп көрүп аттым. Ошондо мынандай биздин укабыз Айбеке ушу Кудайга шүгүр мынатып айыл өкмөт администрация баш болуп бир нерсе ишти баштагандан кийин аны улап кеткен жакшы болот. Ошол уланып мына биздин өзүбүздүн туугандар дагы жакшы Кудайга шүгүр салымы кошту, эли журт коштур, мына классташ достору коштур. Бул чоң бири-бирине жардам берүү дегендин бири. Ушул үй ак жолтой болсун. Айбекем насип кылып буйруп, жеңем экөө Кудайга шүгүр дагы келинчек менен ушул үйдө жакшы турмуш өткөрсүн. Эли журтубузда ушундай ынтымак иштер, жакшы самалыктар көп боло берсин. Ушу бар болуңуздар, мындай иштерди дагы ушул колдоп, ушундай жүргөнүңүздөргө Кудай насип этсин. Рахмат, айтканыңыз келсин. Кийинки сөз ушул Кеңеш айыл өкмөтүнүн мурдакы айыл өкмөтү ушул иштин башында башталышына өзүнүн демилге кылып, ишти баштап, фундаментине чейин бүтүрүп, анан эстафетаны мага таштап кеткен Мокеев Уланбекте сөз. Ассаламу алейкум, Кеңеш айыл өкмөтүнүн тургундары, жана Каракулча райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Дамир Садырбекович. Мен ушул сөздү баштаардан мурда Кеңеш, ушу Нурдин мырза баштаган Кеңеш айыл өкмөтүнүн жааматын ушул жерге чакырат элем да. Келсеңиздер, жаман эмес, Канат эке Марат, келиңер мына жерге. Эми Кудайдан бейан бир иш болбойт дейт. Ушул ой
келип мен ушул элдин жетекчиси катары, айыл өкмөт башчысы катары ойлонуп, анан ушул оюмду ушул аппараттык жыйында айттым, ноябрь айынын башында. Айтсам, бул жерде ушул Турдун Маматалиевна, Жамиля Маматалиевналар, бардык айыл башчылар бардыгы айтышты. Бул оюңуз, идеяңыз эң туура. Кыргыз элинде мындай иштер болуп келген боло берет. Ушул колдойбуз сиз деп. Эми ачыгын айтыш керек, бир ишти баштаганда башташ кыйын. Анан уланып кетет. Мен айттым, багы кур аякка бата жүрбөйт. Мына мен өзүм айлыгыман 1 тонна сементке ушул 7000 сом берейин. Сиздер да салым кошосуздар деп. Мына өздөрү 1 ай иштеген эмгек акыларынан болду деп ушул 1000 сом, 2000 сомдон чыгарып ушу жыйнашты. Бул жерде СОС кызматкери Жамиля Маматалиевна, анан ал айыл башчы Чымынов, мына профсоюз менен көп келип жүрдүк. Анан эже бул бардык нерсе Алладан, Кудайдын буйругу. Бул пенде себепчибиз. Анан да бир баса белгилеп айтып кете турган нерсе, ушул жерге мени айыл өкмөт кылып алып келгенден кийин жана чакырып айтат эле, Дамир Садырович өзү ачык айтайын. Силер ал жерде кабинетте отура бербегиле, Ошко баргыла, Бишкекке баргыла. Элге бир сом болсо да каражат тарткыла, элдин турмушуна бир салым кошотон иштерди жасагыла, ошол ишеничти актагыла деп. Бул кишинин дагы бизге ошол тапшырмасы болгон, ушуну аткардык. Андан кийин Гүлай эже, сиз да бир келип койсоңуз, Эсенеке экөөңүздөр. Анан мен аппаратка айттым, мына каражатты кармабайбыз дедим. Эл өзү туугандарынан элден комиссия шайлап, ошолорго кармайт, биз уюштуруу иштерин жүргүзүп беребиз деп. Анан ошодон кийин ошо жана проектисин жасаш керек болду. Марат чуркады, Жерадис. Анан Замир досума чыгып, ошто жүрөсүң, сен проектисин жасап бер десем, болду. Эсенекенин баласы жасап берет деп, 1 жумада бүтүрүп берди Эсенекенин баласы. Актылек барбы? Рахмат Актылек, кел сен да келип коймо, тарыхый күн болду бул жерде. Бул жаш болсо да бул инибизге рахмат. Жана бүт анан калганын мына эже менен сүйлөшүп турдум. Эже башында бир аз кичине кыйынчылык болду эже. Ар кандай ойлор кетти. Анан айттым, эже, бул кеңеш айыл өкмөтү чоң эл. 5270 бүтөт. Анан эл мындай биринчи түшүнүп, анан кийин баштайбыз кыргыздар, сабыр кечирип кыймдайбыз. Кыжырат болбосоң болбоңуз. Ал жерден болбо жетпеген жерин дагы эл журт бар. Бүтүрөбүз дедим. Кыскасы ушул турган жамааттын салымы менен андан кийин мына Нурдин мырза келип башталган иштин улантпаса ал да кыйын. Нурдин мырза, сага да рахмат. Мына мен уктум жана келип эртерээк 1 саат коллектив менен. Кийин ушу сеткасын тосуп берелде мындагы аракет кылсын. Сага да чоң рахмат. Жакшы иштерди жасап жүрө бер. Мына жолду ачып атыпсың. Мага да рахмат. Жакшы. Тынч болуңуздар, ушу эженин үйүндө тойлор болсун. Эже ден соолукта болуңуз. Кеңеш айылында ушу жакшылыктар, тойлор боло берсин, өз өнүгүүлөр боло берсин. Дайым ушу сиздер менен мен келип турам, көңүлүмдөстөр, эсимдестер, тынчтык болсун, аппарат ишине ийгилик. Эже, мен да көрүндүктү берип коеюн. Эже, токтоган эже. Мына көрүндүк эже. Анан муну аз болсо да көрүндүк деп эсептеп коесуз. Анан мен өзүм үй бүлөмүнүн атынан люстраларыңыз жок экен. Люстраларыңызды алып берем. Ого, мени Гүлай эже, мени люстра деп жазып коесуз, мен үй бүлөмүнүн атынан, бүгүн келип үй бүлөмүнө келип кетем. Ого. Рахмат. Айтқаныңыз келсин. Кудай кааласа люстра да болуп калды. Дәвір жолу чакырабыз дагы кемчиликтерди оңдотуп алат экенбиз. Кийинки сөз Кеңеш айыл өкмөтүнүн аксакалы Токоев Жумабек аксакалда. Ассаламу алейкум, урматтуу эли журтум, келген меймандар. Кудай кааласа бизде будан бери башта дагы бир ушундай үй салып берген элибиз туугандары болуп, бир ушундай олуучука. Бул экинчи үй болуп атат. Мына ушу балдардын туугандарына, ушунун досторуна, ушуну колдоп жүргөн адамдарга биз аябай чоң ыраазыбыз. Ушу дегилер. Ушу ак жолто үйлөрдөн болсун, жаңа үйлөрүңүз, ушу адамдар кирип чыгып турсун ушу үйүңүздө, дайым ушу эсенчилик болсун, ден соолук болсун.
Өкмөтүбүзгө рахмат колдоп турганына. Ушуну аябай ушу бүткүчө колдоп турду. Келип кабар алып турду. Ушул ана келинибизге рахмат. Тике турду ушул жерде. Ушундай адамдар турбаса, бул үйлөр бүтүшү кыйыныраак болот экен өзү. Муну түртүп турду, талап кылып турду. Ошонун негизинде мынакей Кудай кааласа мына бүгүн саат чыгып мына тоюнда отурабыз баардыгыбыз. Баардык ушу келген адамдар силерге баарыңызга рахмат. Баарыңыздар ушуну сүйүп көрүп турдуңуздар. Биз ушуну айтабыз. Рахмат сизге чоң. Айтканыңыз келсин. Эл бар жерде элдин руханий биримдиги болбосо, элдин ынтымагы болбосо, элдин ыйманы болбосо, байлыгы дагы курусун дейт. Бизде айылыбызга, Кеңеш айылына руханий жактан азык берип жаткан молдо имамыбыз, Кеңеш мечитинин имамы Нуруев Өмүрәлиев сөз. Ушул киши бир жакшы сүйлөп берсеңиз. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bardığınızlarga Allah'ın rahmat berekesi tınçlığı olsun. Жақсы bir sağmalıktın üstünde düz görüşü atağız. Buğa şükür deyli. Kanca şükür getirsek Kuday Taala şunça beretiken. Eldin ıntımakçılığı şu salıngan üy, Akjoltoy üy bolsun. Allah'ın kutu, Allah'ın rahmat berekesi düşkün üylerdin bolğondu Kuday Taala nasip etsin. Ушул үйлөрдө той эле болсун деп ниет кылып баштайбыз. Албетте бул жерде айта турган нерселер көп эле, бирок көп нерселер айтылды. Алла разы болсун салымын кошкон инсандарга. Кудай Таала билип туруучу, көрүп туруучу. Ошон үчүн бул жерде салымын кошкон инсандар көп эле. Ошон үчүн ошолордун баардыгына Алла разы болсун. Алла ошо салымдарды кабыл кылсын. Көпчүлүк инсандар аталбай калат экен, капа болбоңуздар. Ошон үчүн бул жерде биздин Кеңеш айылынын тургундары көп салым кошту. Чындыгында поколение болуп салым кошту. Ар бир бизде ушундай бир иш-чара өткөндө поколение болуп уюшуп кеткен жагыбыз өтө жакшы да. Себеби бирден экиден болбойт. Поколение ар бир жылкы балдар ар кандай ишти колго алып, анан кийин ошого колго башкырып атат да. Ар кандай жайда. Ошон үчүн бул биздин айылда бир үчүнчү үй десек болот. Биринчиси ана Айдар аканын балдарынын үйүн ушу элдин жардамы менен бүтүрүп берген ондо дагы. Экинчиси наракта Абди деген инибиз өтүп кетти. Ошонун үйүнү дагы достору, ошо коло кошунасы поколение Москвадан бери келип, анан кийин ушу жардамдарын берип турган. Ошон мында дагы поколениялардын жардамы күч, анан кийин ушу ар бир жерде ошо досторунда дагы Алла разы болгон болсун, жакшы иштерди аткарыптыр. Анан бүтүндөй эле деги ушул үйгө жардам берген инсандарга Кудай Таала разы болсун дейбиз. Ар качан ушу чогулган жерлерде айтылганда айтылып кичине үгүт насаат иштерин жүргүзүп бердик биз болгону колдон келишинче. Ошондо кээ бир адамдар туура түшүнөт экен, туура түшүнбөйт экен, сын пикирлер дагы айтылат экен, бирок ошолорго көздү жумуп жакшы жакка кадам таштай бергендин мөмөсү ушу болду да. Эгерде ошондо бир болбойт экен, бул бүтпөйт экен, буга алыбыз жетпейт экен деп аркага кадам таштаганда ондо бул бүтпөй калат эле. Ошон үчүн жакшылык ишке дайым умтула берели. Ушу келген меймандар, коноктор, Алла разы болсун сиздер, куш келипсиздер. Дайым ушундай бир жакшылык иштерге күбө болгонду Кудай Таала баардыгыбызга насип этсин. Чоң эле үйүңүз кут болсун. Ушу жерде ошо балдардын урма сыйын көрүп, төрдүн көркү болуп, ушу жерде бата дуаңызды болуп туруштукту Кудай Таала насип этсин. Ассаламу алейкум. Айтканыңыз келсин. Кийинки сөз Кеңеш айылынын аксакалы Ашытов Токтосунда. Assalamu alaikum cemaat, el jurt, şu patron, halka, el jurt, şu çoğun rahmat. Şu ana ayılga, el jardan bergen şu sizlerge rahmat çoğun. Şu daim şu ынтымакчылык болsun elimizde, tinçlik bolsun, şu toylar bolsun daim. Şu daim ele şu elge hizmet kılgan şu elimiz jurtubuz tinç bolsun, esen bolsun şu. Tinçlik bolsun. Айтканыңыз келсин. Бардык дуа тилектер кабыл болсун. Кийинки сөз Маткасымова Дилбар эжекебизден.
Assalamu alaikum tuğanlar, aynanay tuğanlarım. Bugün aябай сүйүнүчтүү жакшы күндөр болуп атат. Мына Айбек балабыздын үйү бүтүп, сүйүнүп, баары сүйүнүп атабыз. Ушул үйгө жардамын кошуп, башын баштап, фундаментин түзүп кеткен биринчи өкмөтүбүзгө рахмат. Рахмат балам, сен түзүп кеткен экенсиң. Андан кийин улап кеткен бул балам атың ким? Нурдин, саңа рахмат. Андан кийин планын түзүп, карталарын түзүп кеткен Актилекке рахмат. Биздин балабыз. Андан кийин жетекте ушуну алып, түүнү белин бекем байлап алып кеткен Гүлайга рахмат. Аусуныма. Ушуларга бекем ден соолук, иштерине ийгилик, мен жакшылык каалап кетем. Ушул үйлөр ак жолтой болсун. Жеңе үйүңүз ушу терезеңизден жарык кетпесин, үйүңүздөн той кетпесин, ак жолтой болсун үйүңүз. Ушул үйлөрүңүздө жакшы келиндер келип, биздин бирибиз болушу еді, кызмат кылып ошолордун чайын ичейли. Анан тала түздөгү жүргөн балдар, туугандар, бардык балдар, ушу жайчебектин балдары салымын кошуп турду. Рахмат. Убагы менен акчаларды салып турду. Убагы менен Гүлай иштетип турду. Бардым. Рахмат тала түздөгү мына жердеги классташтар, балдар бардыгын мен ушу Бишкекте туруп көрүп турдум да. Бүт бар үй эмеректерин алып берип турду. Айнанайын рахмат. Бекем ден соолук силерге да. Ишиңерге ийгилик. Айбекти ушунчалык жакшы колдодуңар. Анан кийин ал жердеги эли журтум, тууган урук бардыгы эч ким калган жок. Бардыгы ушу колдоп турушту. Ушулардын баарына бекем ден соолук, иштерине ийгилик каалап кетем. Рахмат эже, айтканыңыз келсин. Кийинки сөз Ахматалиев Абсалам аксакал. Assalamu alaikum. Урматтуу Кеңеш айылынын тургундары. Мына бүгүн биздин Кеңеш айыл өкмөтүндө аябай жакшы жашам болуп турат. Бул дагы биздин ушу элдин ынтымакчылыгы. Биринчиден баятан бери мен сал кечигип калдым. Мен келсем улан сүйлөп аткан экен. Улан кандай жакшысың бука? Мына рахмат, фундаментин сен түзгөн экенсиң. Аны улап кеткен мына Нурдун бала болуп атат. Азыркы айыл өкмөт. Анан Гүлай аяшыбыз. Эми мен ушуларга айтарым, биринчиден ден соолуңар болсун. Ишиңерде ийгилик болсун, дайыма тынч, аман бар болгула. Экинчиден жеңе ушул салган үйүңүз ак жолтой, майлы сүттүү болсун. Ушул үйдөн уулдун урматын, кыздын кызматын көрүңүз. Дайым үйүңүздө той болсун, тойлорго келели. Жалпы эл, ушу биздин элдин ынтымакчылык ушундай жакшы ийгиликтер көп болсун. Биз дагы ушу Гүлайдын аяштары жөн келген жокпуз. Конвертке сала келдик элек. Gülay varsın mı? Gel avay. Рахмат. Ким бир айтына Батырдын атын алыстан жанына келсең бир киши дейт. Курманжан даткалар бүгүн дагы бар. Бирок илгеркидей эмес, азыр башкача. Мына ушул Кеңеш айыл өкмөтүнүн Курманжан даткасы деп айтат элем. Демесе сөз, бая жоону чапса, ким чапты, аты калды Манаска дейт. Ушу киши болбосо бүгүн биз айыл өкмөтү мынтик, айыл өкмөт мындай кылдык деген сөз болбойт эле да. Ушул киши жетекчи болуп, мына жалпы эл журт ушу кишинин айткан дегендей болуп, мына тукумдай болгон ак үй ишке ашып отурат. Эжеке келип бир сиздин да бир жакшы сөзүңүздү угайлы. Рахмат. Бүгүнкү алыс жакындан келген туугандар, бардыңыздар куш келипсиздер. Биринчиден мына ушул үйүбүздү түптөп, мына баштапкы өкмөтүбүз жанатан бери жакшы сөздөрдүн баардыгы айтылды. Әкімде бардыңыздарга чоң ыраазычылык билгизем. Мына ушул үйгө салымын кошкон жалпы туугандарга, мына молда экөөбүз, анан өзүбүздүн туугандар, шыгылса ушул биздин Жипуромдо жашаган жалпы туугандар бардыгы салымын кошто. Бардыгына ыраазычылык билгизем. Мына классташтар, Айбектин классташтары 74-жылкы балдар, ушуларга дагы 78-жылкы балдар турпагын түшүрүп беришти. Мына Мойдун жездем үстүн жаап берди. Асын монтаждады, Адыл сантехник кылды.
жанатан бери айтып аткан сөздөрдүн баары мына өкмөтүбүз баш болуп баардык иштибиз жасады биргеликте. Ушу туугандар баардыгыңыздарга ыраазычылык билгиземин. Дайым ушундай бар болойлу, бир болойлу, ушундай уюшумдуу болойлу, уюшумдуу болсок болот экен мынантип үйүбүз бүгүн бүтүп отурат. Келгендериңиздерге баардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билгиземин. Мына жеңемдин үйү куттуу үйдөн болсун, ак жолтой үй болсун. Ушул үйлөрдө дайым жакшылыктарга келели. Баардыгыңыздарга рахмат. Айтканыңыз келсин. Эмесе кийинки сөз кеңеш айыл кеңешинин депутаты, аялдар кеңешинин төрайымы Мансурова Эркай эжекебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, акимчиликтер. Бүгүн биздин майрамда, бүгүн биздин айылда өтө чоң майрам, кубанычтуу көрүнүш. Бул бардык элибиздин, бардыгыбыздын немебиз бар, үлүшүбүз бар. Кудайга миң алла шүгүр. Буну белдеп кетпесек болбойт. Мен аялдар кеңешинин төрайымы катары Күлайымдин менетин, Күлайымдин эркин, Күлайымдин кайратын, Күлайымдин сабырдуулугун, Күлайымдин нервин, ушу бардык менет ушунуку болгондугу үчүн мына бүгүн жаркырап, жайнап, курукчулукта эң сонун семизчиликте мынантип 4 айга жетпей бүтүп олтурат. Чындап келгенде бүгүнкү күндө кичинекей тооккана курушан проблема. Ушул эжекебиздин колдоп, коштоп, кайын журтуна ушул бул жер өзүнчө бир маана болот. Ушул маанага кайын журтуна кадыр сиңди немеси бар экен, кадыр бар экен. Айткан сөзүн, баштаган ишин бул баштады. Биз депутаттыкка койгонбуз быйылкы жылы. Ошондо платформасында муктаж үй бүлөлөрдү колдоо деген атайын платформасында бар болчу. Бул квота менен аялдар депутаттыкка жергиликтүү кеңешке өткөн болчу, бирок аялдардын саны көп болуп кеттир деп кийинки немеде чечимде кайра депутат болбой калган. Бирок ошол максаттан тайбай, алдыга койгон немесине сынбай, ушул жаз алды менен неме демилге баштап, ону ушул жамаат жайчы клубу деп коебуз биз өзүбүзгө маалым. Ушул туугандар биринчи дүп көтөрүлө колдоп, анан калгандарын тең туштары, классташтары, эли журт колдоп кеткен үчүн мынантип жаркырап бүтүп отурат. Күлайым сага деген соолук, үй бүлөңгө тынччылык, ушул кадырлуу карылык, дагы ушундай иштерди жасап, азыр колу жол бошоп, неберелер, балдар чоңоюп, дагы элдик иштерди аткара турган убакка келдик. Дагы сенен жакшы көп иштерди күтөбүз. Караколжо району Кеңеш айыл кеңеши ыраазычылык кат. Урматтуу Мокеев Уланбек Мамасалиевич, сиз Кеңеш айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы катары айыл аймагындагы жакырчылыкты жоюу жана жарандар ортосундагы биримдикти, тилектештикти бекемдөө максатында 2023 жылдын жаз айларынан тартып башталган Кайыповдордун үй бүлөсүнө үй куруп берүү элдик долбоорун алгачкылардан болуп темилгелеп, башында туруп үйдүн пайдубалын тургузулушуна өз каражатыңыздан 1 тонна цемент алып бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Караколжо району Кеңеш айыл кеңеши ыраазычылык кат. Урматтуу 1978 жылы туулган атуулдарыбыз, сиздер айылыбыздын чыгаан атуулдары катары айыл аймагындагы жакырчылыкты жоюу жана жарандар ортосундагы биримдикти, тилектештикти бекемдөө максатында Кеңеш айыл аймагынын эли тарабынан демилгеленип 2023 жылдын жаз айларынан тартып башталган Кайыповдордун үй куруп берүү элдик долбооруна үйдүн курулушунан тартып бүтүшүнө чейин топурак менен камсыз кылганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. 78 жылкы балдарда. Каракырат барбы? Рахмат. Бул жерде бир нерсени айтыш керек. Баягы рахмат эжеке. Ушунчалык мен бир нерсени бүгүн баягыдан бери ушунчалык кунданып анчамча айта турган нерсеми айта албай атам. Мен ушул жерге Дамир Садырбекович, сен Кеңеш айыл өкмөтүнүн башчысы болосуң, даярдан эртең менен 9-да кел дегенде мага тууган уруктарым айткан.
sen кеңешке иштей албайсың. Кеңештик туугандар сени 3 айда кубалайт. Чындыгында баягы биринчи келгенде ушунчалык толкунданып, сарсана болуп, кыйла салмагымды таштагандан иштеп аттым эле. Бүгүнкү күнү мен бир нерсени айтам. Мен ушундай чакырын өдөлөткөн кембагалына жардам берген айылдын айыл өкмөтү болгонума бактылуумун туугандар. Мен сиздерге ушул жерде азыр Кудайга шүгүр эл байыды, бирок ушундай демилге аткаргандар саналуу гана. Сиздерге бул жерде айтып, ар бириңиздерге сыйлык берсек болот. Бирок сыйлыкты дагы чын жүрөктөн айтылган сөздөн, рахматтан өткөн сыйлык жок деп эсептейм. Элге, журтка рахмат. Бул үй башталышы гана болсун. Ар бир көчөдө жаркыраган актамдар болсун туугандар. Каракулча району кеңеш айыл өкмөтү ыраазычылыкка, урматтуу Оморовдордун үй бүлөсү. Сиздер айылыбыздын чыган атуулдар катары айыл аймагындагы жакырчылыкты жоюу жана жарандар ортосундагы биримдикти, тилектештикти бекемдөө максатында кеңеш айыл аймагынын эли тарабынан демилгеленип, 2023 жылдын жаз айларынан тартып башталган Кайыповдордун үй бүлөсүнө үй куруп берүү элдик долбооруна үйдүн чатырын жаап, электр монтажын жасап бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Колу дарып көрбөсүн, кыргызда эң жакшы сөз бар, колуңду дарып көрбөсүн. Ыраазычылыкка урматтуу 1974 жылкы туулган атуулдарыбыз. Сиздер 2023 жылдын жаз айларынан тартып башталган Кайыповдордун үй бүлөсүнө үй куруп берүү элдик долбоорунда үйдүн эшик терезелерин жана эмеректерин сатып бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бул Айбек Кайыповдун классташтары. Мен ушул жерден бир нерсени айтат элем. Мына ак үйдүн телегеи тегиз болду да, ички жасалгасынан бери бүттү. Бир гана нерсени айтат элем, ушул классташтардын аманат катары. Ушул үйдү тута турган жар гана калды. Мен ушуларга аманат катары. Ошону да бүтүрүп коелу. Куда каласа, ыраазычылыкка урматтуу Маткайымов Адыл Маткайымович. Кайыповдордун үй бүлөсүнө үй куруп берүү элдик долбоорунда үйдүн сантехникалык иштерин жасап бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Адылбай. Урматтуу Маткасымов Адилет Өзгөнбаев, сиздин айылыбыздагы чыгаан атуулу катары 2023 жылдын жаз айларынан тартып башталган Кайыповдордун үй бүлөсүнө үй куруп берүү элдик долбоорунда үйдү курулуш материалдары менен камсыздоо жаатында кошкон зор салымыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Адилет. Ушундай балдар көп болсун элибизде. Ыраазычылыкка урматтуу Кудайбердиевдердин үй бүлөсү. Сиздер 2023 жылдын жаз айларынан тартып башталган Кайыповдордун үй бүлөсүндө үй куруп берүү элдик долбоорунда үйдүн пайдаланып тургузуп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жарабаевдердин үй бүлөсү. Сиздер 2023 жылдын жаз айларынан тартып башталган Кайыповдордун үй бүлөсүндө үй куруп берүү элдик долбоорунда үйдүн курулушунан тартып бүтүшүнө чейин кылган бардык жардамыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жана Курманжан Датканын күйөөсү ушул Алымбек Датка. Баркы баасына жетпей жүрөт, Курманжан Даткан менен жүргөн. Азырыңыз бүтүр эле. Рахмат. Бизде дагы мына жерде айыл өкмөт кызматкерлеринин да өздөрүнүн сөзү бар. Ушул кеңеш айыл өкмөтүнүн айылынын айыл башчысы Чымынов Калмамат да берели. Башчысы жок эл болбойт дейт го. Урматтуу агайын туугандар, бүгүн ушул кеңеш элинде ушундай сүйүнүч, кубаныч болуп атат. Биз үчүн ушундай алыскы жууктан келгендерге соң ыраазычылык билдирем да. Мен ушул үйдү баштагандан түптөгөндөн мына кеңеште
ушул жерде болуп турдум. Ушул тууган урукка, эл журтка чоң рахмат. Туугандарга, уюштургандарга чоң рахмат. Мына аксакалдарыбыз мечитте туруп ушуга жардам беребиз деп, ушул кишилер бизде андай мындай деген менен биз өтө ынтымак элебиз. Мына ушундай нерселерди ушундай уюштурабыз, токтотпойбуз. Аксакалдар, абалар, сиздерге чоң рахмат. Ушул үй ак жолтой үй болсун. Ушул үйдө айыр дайым тойлор болсун. Assalamu alaikum, hurmatly aksakalдар, туугандар. Мына ушул жакшы иш болуп отурат мына. Бир жараныбыз болсо дагы мына үй менен камсыз кылып, ар бириңиздерге жогору айтылган сөздөргө кошулам. Ар бириңиздерге ыраазычылык, ар бириңиздерге рахмат. Баарыңыздардын кошкон салымыңыздар зор болду. Бул жерде ушу баса белгилеп кете турган Гүлай жеңеге өтө чоң рахмат. Ушул киши аябай тикеден тик турду ушул жерде. Баарыңыздарга рахмат. Ушундай жакшылыктар боло берсин элибизде. Emisi. Keyinki söz hazırmız. Keyinki söz çoğun alaydan konuktor gelgen iken bir söz berip koyalı. Bayagıl alaydan gelip alayga barıp bir suur basıp jebedin dep erteң arman kılbaсын. Кашка суу айыл өкмөтүнүн аялдар кеңешинин төрайымы Темирова Апиза Ханижеевди. Саламатсыздарбы, урматтуу кеңеш айылынын жашоочулары. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздерге бүгүн мына күндүн тийип турганы, күндүн ачыктыгы, сиздерге ошондой эле ушул кеңеш айылында ушундай жаркыраган үйдү куруп берген ушул жердеги жалпы жашоочулар. Сиздерге дагы терең ыраазычылык. Биз өзүбүз Чоңолай районунун Дарооткоргон айылынан аялдар кеңешинин атынан келдик. Ушул жерге сиздерди майрам деп. Майрамыңыздар майрамга улансын. Ден соолугуңуздар болсун. Ар дайым ушундай биримдикте, ынтымакчылыкта болсо жакшы болот. Ушундай жакыр үй бүлөлөргө жардам берип, каарыларга, жалгыз боюнлерге жардам бергениңиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун, ден соолугуңуздар болсун, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Жана ушул жерде эмгектенип аткан турайымыз, сизге кичинекей подаркабыз бар, ошону берип коюуга уруксат этиңиздер. Gülay эжеге берилеткен через болуп кетти. Мен эме дейм ушул үйгө жакшылык. Биринчиден саңа ыраазычылыгымды билдирем балам. Өзүң келип ушул жерде эшиктерди куруп, мына көпүрөлөргө иштегениңе эң ыраазы болдум. Сен жакшы жердин баласы экенсиң айланайын. Өмүрүндө өкмөт келип онтип тытмалап эшиктерди курбайт. Саңа чоң ыраазычылыгымды билдирем да. Сен дагы ушу мына сүйлөп аткан карылардын кабысы жуксун. Үй бүлөңдө жакшылык болсун. Эн атаң дагы өмүрлөрү узун болуп, мээримдүү болсун. Мен эң сүйүндүм. Аябай тууган урукта сени саңа ыраазы. Мен сени тааныбайм делем. Бизге өкмөт экенсиң. Майыл айланайын өмүрүңүз. Рахмат эжеке. Эмесе урматтуу туугандар ушун менен сөздү токтотойлу. Кандай дейсиздер? Күндө дагы какталбай. Баягыл той болгондон кийин тойдун шанысы болбосо болбойт. Эмесе баягыл той болгон жерде сөзсүз ыр болот. Сайса кызган сайда кен ой, санжылкы колхоз жайда кен, сагынсам көзгө көрүнбөй. Ой саналыш курбум кайда кен, эй саналыш курбум кайда кен. Көпкө күчкөн көлдө кен ой, көп жылкы колхоз жайда кен, көрүнбөй көзгө элесиң. Ой көңүлдөш курбум кайда кен, ой көңүлдөш курбум кайда кен.
Жазда çıqqan ey Yaşıldı vay Çamgırsız gülü solbay bu Жалынға мені күйгізбей Ой жақындап қойсаң болбай bu Ей жақындап қойсаң болбай bu Güz açılған Kızılı güvay Gün tiyse gülü salbay bu Büyügüzbey benim içimdi Oy görünüp koysam bolbay bu Ey görünüp koysam bolbay bu Oy görünüp koysam bolbay bu Rahmat Biz ең қуанышты күнде отырабыз, себеби ушул Кеңеш айыл өкмөтүнүн Кеңеш айылында Кайып Айбеке элдин көмөгү менен ак үй салып бердик да. Жашоого үй салынып, элдин демилгеси менен баягы кыргыздар айткандай жабыла көтөргөн жүк жеңил деп айтылат. Элдин демилгеси менен. Бул мен Кеңеш айыл өкмөтүнө 27 май 2023 жылы келгенде бул үйдүн фундаменти бүткөн эле. Менен мурунку өкмөт Мокеев Уланбек ошол үйдү баштап демилгелеп, эл менен биргеликте ушу фундаментин ишке ашырганда мага эстафета катары өткөрүп бердилер. Ушуну бүтүр. Ушул ара жолдо калып калбасын деп. Анан ошодон баштап биз ушул жерде бир айта кетчү нерсе Баатырды учур жаратат дейт. Биздин айылда азыркы ушул замандын бир урманжан даткасы бар да. Жоробаев Ахмат аксакалдын байбичеси Сулайманова Гүлай деп өзү депутатка коюп атканда платформасына койгон экен. Ушул бир жакыр үй бүлөгө үй салып беребиз деп. Үй салып берип, элдин демилгеси менен үй салып беребиз деп ниет кылып максат койгон экен, бирок депутатка өтпей алган экен. Мен бул аялдын ушунчалык баягы талыкпагандыгына, бекемдигине тан бердим. Депутатка өтпей калса дагы ошол элге берген убадасын аткарып, ушул үйдүн башынан аягына чейин ошол киши туруп, өзү уюштуруп, акчаны өзү чогултуп, усталар менен өзү сүйлөшүп, баардык ишти ушул киши өзү аткарды. Анан дагы бир өзгөчө белгилей турган нерсе, ушул Кеңеш айыл өкмөтүндө Пор жана Кеңеш айыл 2 айылдан турат. Бул жерде бир эске алчу нерсе, бул жерде жалпы башка айылдарда мындай жок. 100% бир гана адамдын балдары. Ошо 100% тууган берүүнү. Анан кыргызда бир жакшы сөз бар, мусулманчылыкта деле айтылат. Садаганын эң жакшысы тууганга берилген садага деп. Бул туугандар ушул эже максат коюп ушул демилгелегенде эл карап турган жок да. Бул үйдүн жалпы курулушуна 1.600.000 сомдук каражат кетти. Алды мисалы Исаковдун үй бүлөсү 40.000 сом акча берди. Жоробаев Ахмат дегендин үй бүлөсү ар бир баласы кызына чейин колунан келген мүмкүнчүлүгү жетишинче жардам берди. Ахмат Аксакалдын, ушу Гүлай эже менен Ахмат Аксакалдын баласы ушул немеде өзү иштеди. Анан мен айтат элем, элдин ынтымакчылыгы, биримдиги ушундай да билинет. Кеңеш эли башка райондун башка жерлерине дагы үлгү болот деп айта алам. Өздөрүнүн биримдиги менен, ынтымактыгы менен. Анан мен бир нерсени айтайын, ушунчалык активдүү эл. Активдүү эл бул элге бир гана нерсе, бир нерсени баштап гана койсоң, калганын өздөрү чогултуп, өздөрү ушунчалык активдүү эл. Тууганчыл, намыской эл деп. Бизде ушул Кеңеш айыл өкмөтүндө бизде бир гана уран бар. Тазалык, тартип, биримдик деген. Анан бизде
мына көчө бойлорун биз жума сайын райондо мисалы айына же 2 айда бирден ишембилик белгиленип, субботник белгиленип тазалоо иштери жүрүп атса, биз кеңеш айыл өкмөтүндө жума сайын ишембилик саатын киргизип койгонбуз. Ар бир 5-күнү 5:30 иш бүткөндөн кийин айыл өкмөттүн кызматкерлери 1 саат айылдын тазалыгына, жолдо түшүп калган баклажкаларды, ар кандай таштандыларды тазалап турабыз. Келе жатканда да өзүңүздөр байкасаңыздар керек, буга чейин жок эле мусор таштанды таштай турган ящиктерди ар жерге таштабасын деп ошол айдоочуларга да ылайыктап шартын остановкаларда, кире-бериштерде ошол машина айдап баратып бачокко таштап өтө турган шартты түзүп бердик. Бирок биз бир нерсени айтыш керек. Биринчи баштаганыбызда мусор таштанды көп деңгээлде чыга турган болсо, азыр бир жумада ушул эл көнүп калды тазалыкка. Бир жумада бир ушул таш немеге бир кап же болбосо 1,5 кап эле таштанды чыкпаса, элдин маданияты, мындай таштандыга болгон көз карашы, тазалыкка болгон көз карашы дагы өзгөрдү. Кечеги 16-сентябрь тазалык күнүнө карата мен сыймыктануу менен айта алам, кеңеш Пор айылы 100% катышып берди. Өзүңүздөр дагы ушул 2 айылды көрүп, байкап, караса салып көрсөңүздөр, ошол тазалыкка көңүл бөлүнүп аткан жыйынтыгы көрүнөт. Анан бул жерде мен бир нерсени айтат элем. Бул жерде эмгек кылган адамдар аябай көп. Айыл кеңеш, айыл өкмөттүн кызматкерлери, аялдар кеңеши, депутаттар, эл жалпы масса колдоду. Ошон үчүн ушундай тазалыкка жетишип отурабыз. Мен бир нерсени айтат элем, жетекчи эгерде эл колдобосо, өзүнүн кызматкерлери колдобосо, депутаттар колдобосо, баягы жалпы биригип туруп иш кылбасак, чыгыш болбойт. Баягы бизде мындай урааныбыз бар, ынтымак бар жерде ырыс бар, биримдик бар жерде жылыш бар деп. Ошонун алкагын иш алып барып атабыз. Жыйынтыгын эл көрүнүп калды да. Мен ушинтип айтат элем. Анан дагы алдыга койгон максаттарыбыз бар. Кудай кааласа иштеп турсак, ушул эл менен биргеликте дагы иштерди жасайбыз.